Анан каяка чыгып кетсек деп коркуп калдык да. Суукта суuk, ысыкта ысык болуп отурабыз. Бир жылга чейин хотя бы фундаментин куюп алат элек да. Мына контейнерде жашайбыз. Шарипа Масиркулова 4 небереси менен 8 айдан бери контейнерде жашап жатат. Анын жанында дагы бир бөлмөдө уулу келини 1 жашка жетпеген наристеси менен күн кечирет. Жаздагы мейли, кыштын кыраан чилдесинде темир контейнерде өткөрүштү. Масиркулованын үйү 1 жыл мурун Карадарияда болгон сел жараксыз кылган. Кырсыктан кийин коопсуз жайдан жер бөлүнбөй, ошол өзгөчө кырдаалдар министрлиги берген контейнерде күн кечирүүгө мажбур болууда. Вагонда ушинтип неме кылып ысык дебей, суук дебей отурабыз. Мантып немеде мында отурабыз печкеде. Анан от жакайык десек мантып контейнерни үзүп күйүп кетеби деп дагы неме кылып отурабыз. Масиркулова сыяктуу мындай контейнерлер 8 үй бүлөгө берилген. Кырсыктын апатын көрүп калган тургундар бөлмөдө шарт жоктугуна эмес, сел каптоо, коркунучу күч аймакта дагы деле жашап жатканына кооптонушат. Казынадан бул жабыр тарткандарга 150 000 сомдон кенемте бөлүнгөн, бирок ал каражат журкан төшөгүнө чейин сел алып кеткен тургундарга кем карчын алууга гана жеткен. Бир кашык же бир көйнөк жок эле калганбыз ошо боюнча. Аяк буяк тиричилик кетет экен, өзүмдүн дармегим, өзүм жалгызбой энемин. Күн айнаса эле балдар коркуп берет да. Эне адырга кеттик, коркуп атабыз, адырга кеттик деп жиберет. Карадариядагы кырсык былтыр июль айларында болгон. Анда сел айылдагы 3 тосмону жарып өтүп 390 үйдү каптаган. Анын ичинен өзгөчө кырдаалдар министрлиги 45 үйдү жашоого жараксыз деп тапканы менен 44-үнө гана мамлекет 150 000 сомдон кенемте берген. Бир үй бүлөгө камсыздандыруусу бар болгондуктан ал каражатты ала алган эмес. Бул камсыздандыруу ошол компания тарабынан 12 000 сом акча каражат алган. Бир тарабынан аларды өздөрү да нааразычылык болгон. Биз ушул мамлекеттик компенсациядан дагы чыгарылып ала албай калдык. Камсыздандыруу компаниясы дагы бизге мондой алгылыктуу акча бербеди деген нааразычылыктарын айткан да. Азыр бул контейнерлерде 4 үй бүлө күн кечирип жатат, калганы жакындарыныкында. Айрымдары сел кирген үйлөрүндө жашоосун улантууда. Мебелден эч нерсе калган жок. Азыр кайра ушул үйдө жашатасыздарбы? Мен азыр временкам бар эле бир комнатта. Ошону оңдоп, ошол жерде жашап атамын. Азыр өзүм жалгызмын да, балам Россияда. Кырсык болгондон кийин ошол кездеги өкмөт башчы бул тургундарды тез арада коопсуз жайга чыгарууну убадалаган. Андан бери элди көчүрүү үчүн 19 гектар жер трансформацияга сунушталганы менен тилке бөлүнгөн эмес. Өкмөт муну сунушталган аймак суга жер экендигине байланыштырып келет. Азыр иш кагаздары даярдалган, бирок ал жер 92-жылкы контур боюнча суга деп кирип калган экен. Бул эргели Союз кезинде насос менен сугарылчу жер болчу да. Бирок Союз тарап 30 жылдан ашык ал жерге суу чыкпайт. Кайракы катарында адырда пайдаланып келинген жер участкасы да. Чек бериле элек да. Берилген демесем, бир жылга чейин хотя бы фундаментин куюп алат элек да. Бир жылга чейинчи чек берилген жок. Буга чейин парламентте бул маселе көтөрүлүп, депутат Тазабек Икрамов аймакта сел коопсуздугу көрүлбөй жатканына өзгөчө кырдаалдар министрликти сындаган. Бирок министрликтин Жалал Абаддагы бөлүмү аталган аймакта сел кирүү коопсуздугу жок экенин айтууда. Айтымында апаттан кийин мамлекет бөлгөн 20 миллион сомго сел тосмолору оңдолгон. Бүгүнкү күндө кооптулук жок. Себеби ал жерде суунун топтолуусу чыгып кетүүчү турбалар коюлган. Андан сырткары авариялык суу деңгээли көп келе турган авариялык ашып өтүп кетүүчү жерлерди бүт цемент бетон менен тосулган бүгүнкү күндө. Карадария аймагында 2012-жылы да катуу сел болгон. Ал кезде адам өмүрүн албаган кырсыкка эч ким маани бербей 9 жылдан кийин ошол эле аймакта селден 6 жаштагы өспүрүмдүн өмүрү кыйылган. Андан бери деле 1 жыл убакыт өттү. Бирок тургундарга же үй, же жер бөлүнбөй жашоосун ошол эле жайда улантып келет. Кундуз Кенжебаева, Наргиз Анарбай кызы, Т-Медиа жаңылыктары, Жалал Абад облусу.